билимдүү пациент гана, билимдүү врачы пациенттин билимди кылып алганда гана экөөлөп отуруп ушул ооз көңдөйүнөн вена жана лимфа деген заттар, тамырлар жоон ичегидеги эрип келген кантты, майды, белокторду, керектүү заттарды соруп алып турат. Ошондо таң каласың жаратылышка. Мына моорекиндеги түтүк мындай калың болуп, анан катымык болуп турганын көрүп атабыз. Мына ошондо мен УЗИни бүткөм. Мисалы чет өлкөдө терапевт болуш үчүн ал УЗИни бүтүш керек. Моореки жерге бекип калып, калыңданып кетип, өтө араң өтүп аткан түтүк момундай калыңдана берген сайын резко момундай турганыңарда бул момтуп калып атат алдындар. Мына бара адам эмне болот? Унутчак боло баштайт, баш айланат, жер көчөт. Мына ошол убакта биз невропатологторго ар бир айында кээде отурганда угуп атсаңар керек, чота бул киши бир жака басып кетиптир, унутчак болуп калыптыр, өзүнүн атын да билбей калыптыр деген оору мына өт иштеп чыгат. Эми ар бир клеткадан өттү алып чыккан түтүк көзгө таптакыр көрүнбөйт. Бара булар бири-бирине биригип отуруп, андан кийин мына моорекини жакын кылып көргөзсөңөр болот. Башында көрүнбөйт, булар бири-бирине биригип отуруп көрүнө баштайт. Эми аягында мына моореки мындай чоң баягы биздин келиндер быжы жасаганда малдыкынан мына моулеки чоң көрүнгөн түтүктөрдү көрүп атасыздар. А буурдун моорекинче ар бир жеринен жердеги тактай менин дагысын кармап калчу. Партаны ачып туруп, кайра жапканда эмчектин үрпүндө болгон партаны таап балдарды отургуздубузда колдорун момундай койчу. Саламатсыздарбы менин көрүүчүлөрүм? Мына мен бүгүн жоон ичеги жөнүндө айткым келип атат. Бирок буга чейинки менин видеолорумду көрө элек адамдар түшүнүктүү болуш үчүн мен кичине кыскача кайталап кетем. Муну кызыл өңгөч деп коет. Мына могу шилекей менен аралашып эриген тамак эми мына кызыл өңгөч менен ашказанга келет. Эми ашказан өзү мына моорекиндей тик мындай полувертикально мындай тигирээк жатат. Мына моорекиндей болуп тигирээк жатат. Эми ашказандын ички бети быржык болуп мындай гармошка болуп турат. Мына ушунун бездери соляный кислота, пепсин, трипсин жана өзүн питаться эткен слиздерди жана керектүү заттарды иштеп чыгарат. Ошон үчүн ашказандын ички бети быржык болуп турган бетин биз без слою дейбиз. Анын сыртынан эң күчтүү мына моорекиндей болгон мынакей жакыныраак мына туурасынан кеткен булчуңдар бар. Ал тамакты туура момунтуп эзет. Кыйшыгынан кеткен тамакты момунтуп эзет дагы. Момундай урулгон циркулярный деп коет булчуңдар тамакты могу жерге чейин алып келип, кайра туурасынан кеткен эң күчтүү булчуңдар тиш болбага батып турат дагы тамакты, эриген тамакты мына бул ашказандын ылдыйкы бетин жерине алып келет. Мына бул жерде эми ашказандын мына бул жеринде мына ашказан бүтүп, андан ары ичке ичеги кетет. Ошондо ашказандын бүткөн жеринде момундай шакекче бар. Мына ушул шакекчелердин баары кийинки наукада билим өсүп атат азыр. Мына шакекче ар бир сенсорный нервы деп коет. Мына соляный кислота, пепсин же болбосо моореки жерде келаткан тамактын баардыгын эзилгенин билип турат. Эзилген тамак келгенде автоматически ачылат да, эриген тамакты 12 илчеге кой берет дагы, эрилеге келатканда жабылып калат. Эми муну кийинки билим ушунча өнүккөндүктөн мына шакекчедеги нерв жипчелери ар бир кислотанын келгенин же болсо бир эле кислотаны же бир нерсени жетишпей калса эле анда мына буреки кадимкидей жабыла түшөт да ашказан өзүн ушундай мындай тигирээк жаткан формасында сактап турат. Эми мындай карасак, мынакей ашказан мен азыр түшүндүрүп айттым. Эми ашказан бүткөн жерден, моореки жерден момундай болуп 12-50 чеги жатат. Эгерде сиздер мына указательный пальца ортоңку бармакты момундай койсоңор, кыргыз элинде муну 1-50 деп айтат. Ашказан бүткөн жерден момундай койсок 12-50 болот. Ар бир хозяиндин, ар бир ээсинин бармактарын ушундай койсок, бул 12-50 болот. Ошондуктан бүткүл дүйнөдөгү врачтар муну 12-50 ичеги деп аталат.
Эми 12 илчеги жөнүндө сөз болупту. Ашказанды түшүндүрдүм. Эми 12 илче деген кандай орган? 12 илчеги деген мына могу жерде киндигиңиздер жатат. Мына ушунун могу жеринде, мына киндик могу жерде болсо, мына могуреки жериңерде, мына могурекинде бир 2-3 пальцдан мындай койсоңор, мына киндиктин үстүндө могу менин колумда болгон без жатат. Муну биз уйку бези деп айтабыз кыргыздар. Латын тилинде же медицинада муну панкреас деп атайт. Себеби бул без адамдагы эң чоң без ушул уйку бези деп аталат. Бул ооруп калса, биз деген панкреатит деп коебуз да, панкреатит деп айтабыз. Эмне үчүн биз панкреатит дейбиз? Себеби бул деген тамак эритүүчү фермент деген заттарды иштеп чыгарат. Ферментти англис тилинен которсок, бул деген эриткич деген сөз. Мына ушул жерден, мисалы, фестал, мына тамак эрибей, ич көп, боореке жер мындай кыжып турганда, бизден врачтар эмне жазат? Ферменттер жазат. Ферменттердин аты таблеткаларды биз фестал деп атайбыз, мезим деп атайбыз, панкреатин деп, креон, смекта, малокс деген много көп названиялар бар. Бул таблеткалар мына именно ушул уйку без бөлүп чыгарган ферменттерден турат. Мисалы, фестал, мезим, панкреатин деген заттар мына могуреки менен уйку бездин ортосундагы түтүк менен чогулуп келет дагы 12 илчеги уйку безди така формасында ооруп турат. Ошондо уйку без менен 12 илчегинин бириккен жеринде мына могурекинде болгон кичинекей тешик болот. Мына ушул тешикти Оди деген профессор тапкан. Бул анатомияда дагы ошол эң чоң ачылыштарды жасаган окумуштунун атын ошол жерге коюп коет. Бүткүл дүйнөдөгү врачтар 12 илчеги менен уйку без бириккен жердеги кичинекей тешикти Одинин тешиги дейбиз. Мына могурекине. Орусча айтканда сфинктер Оди деп айтат. Эми мына уреки өт келип туруп, мына тамак канча ашказандан келди эле, могу сарылар фермент чачырайт да тамакты эритип жиберет. Эми уйку безди бирөтөлө түшүндүрүп бүтөйүн. Уйку бездин экинчи функциясы ферменттен башка бул инсулин деген зат бөлүп чыгарат. Инсулин бул уйку безден сразу канга кетет. Ал кандагы сахарды табат дагы, кантты табат дагы, глюкозага жана глицин деген заттарга бөлүп жиберет. Глюкоза деген ар бир биз көзгө көрүнбөгөн, биздин органдар көзгө көрүнбөгөн клеткалардан турат. Мына ошолордун баары глюкоза менен питаться этип тамактанып турат. Ал эми мына уреки глицин, эң эле негизги глицин менен бул биздин мээ глицин менен тамактанат. Мисалы, мына могурекинде карай турган болсок, жакындап көргөзсөңүз, мына могуреки жерде адамдын мээси, мына мээ глицин менен деген ошол глицерин жана инсульт болгондо глицерин берип атпайбызбы? Ошондо уйку без кантты глюкозага жана андан башка гликозиттер деп коет, ошого бөлөт. Эми мына уреки биздин кан тамырлар кан менен гликозит алып келет. Эгерде бизде уйку без оорубай турса, гликозиттер буга аябай татынакай келсе, анда бизде эч кандай оору баштабайт, акыл сезимибиз, унутчактыгыбыз ар кандай нерсе болбойт. А эми биздин уйку безибиз ооруп калганда гликозиттерди эмне кылат? Бул ооруп калганда глюкоза канда көбөйөт, а гликозит деген глицин деп эле коелучу. Ал мээге азыраак жетип калганда бизде уйку басат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөдөгү врачтар мына панкреатит деген панкреас деп коебуз. Мына ушул безди уйку бези деп айтат. Көп народдор муну уйку бези деп айтат. Эгерде уйку бези ооруп калса, ал инсулиндин качествосу бузулуп, глюкозаны көп чыгарып, глицинди азайып калса, анда бизде уйку басат. Эгерде биз уйку без андан ары деле ооруп кетсе, глицин андан ары жетпей калса, адамдын мына кан тамырлары көп кан менен дагы бир 10-15-20 жыл силерди мындай татынакай баягы эчтекебиз билинбей жашай беребиз. Бирок бир күнү деген уйку без ооруй бергенде бул кан тамырлар ичкерип кетет. Ичкери баштаганда бизде эми баш оору, жанагы мигрен, шакый деген оорулар башталат. Голова баш оору көбөйөт. Эми ошентип отуруп, булар ичкерип, канды берип кайра тарта албай калгандыктан, могу черептин ичиндеги давление көтөрүлүп, баш оору көбөрүп, шакый, баш оору чындыгында бул уйку бездин оорусу. Бара-бара адам эмне болот? Унутчак боло баштайт. Баш айланат.
жер көчөт. Мына ошол убакта биз невропатологторго жиберебиз. Невропатологтор бул убакта кавинтон, актовигин, вимпацетин деген дарыларды берет. Булар ал кезде буларды кандан бирди расширить этип, баягы канды көп алып келе баштап, ошону менен дагы глицин деген муну мээне кармап берип турат дагы бара адам бул андан ары да ичкерип кеткенде анда бул адам такыр унутчак болот. Болезнь Альцгеймера деген оору башталып атат. Ар бир айылда кээде отурганда угатсаңар керек, чөтө бул киши бир жака басып кетиптир, унутчак болуп калыптыр, өзүнүн атын да билбей калыптыр деген оору мына ушул уйку бездин оорусунун башаты, уйку бездин оорусунан болот. Эгерде уйку безди панкреатит деген ооруну айыктырбай туруп, мына бул дарыларды бергенде, аны убактылуу жардам бергени менен кайра эле жанагы мен айткан ооруларга туш келет. Бүгүн менин сиздерге берип атканымда көп адамдардын кыйналып аткан жанагы синдром дейт оорунун белгилери жөнүндө көбүрөөк айтып кетем бүгүн. Ошон үчүн башыңыздар ооруганда баягы невропатологко барардан мурда уйку безиңерди мына бу панкреатит деген оору жөнүндө кичине эсиңиздерге алып койсоңуздар болот. Эми мына уйку бездин дагы бир үчүнчү эмеси бар экен. Бул деген крахмалды эриткен амилаза деген зат бөлүп чыгарат. Эми көбүнчө источниктер мына көп нерселер баягы мына студенттерге окутуп аткан конференциялар уларга барганда мына азыркы бул конференцияларында азыркы врачтарды үйрөтүп атат. Бул лектор ошолорду алган источник деп коет. Илимий китептерден дагы тереңирээк окусаңыз, анда көп нерселерди билесиздер. Мына ошондо мына уреки инсулин жетише албай калганда, глицин азая баштаганда, бул амилаза деген зат крахмалды эритет экен да, глицинди кошуп, жана гиалуроновая кислота деп коет го. Мына бул баягы кремге кошуп атат, брыш жазылбасын деп. Ошол өңдөнгөн затты чыгарат экен дагы, ал боорго келет. Эми боорго келгенде, боордун жөнүндө андан ары айта баштаймын. Мына эми көрсө боор андан жанагы жүргүмүштүн желесинде болгон коллаген жасайт. Ал деген мындай жүргүмүштүн желесин ошо источниктерден окусаңар, жүргүмүштүн ишлекей бези анын жанында мындай татынакай шөдүрүм турган сайт да, ошону чойсоңуз чоюла берет. Андан жүргүмүш жели жасайт. Мына ошондой зат эми боорго келет. Эми боор деген мына уйку без жөнүндө кичине түшүнүк болдуго силерге, ошону айтайын деп атам. Эми боореки уйку без жөнүндө мунун функциялары боюнча кичине айттым. Эми боорго кеттик. Мына бул оң жагыңарда, мына колуңарды, оң жак колуңарды кабырганын үстүнө койсоңор, оң жагыңыздагы кабырганын үстүнө койсоңор, кабырганын астында боор жатат. Боор эч качан мына уреки чоюлуп, чоңоюп кетпей, мына уреки эгерде оорубаса, кабырганын кырында жатат. Кабырганын карынан боор бияка чоңуп кетсе, докторлар эмне деп айтат? Боор кичине чоңоюп атыптыр, же оорусунуп атыптыр деп айтат. Ошон үчүн кабырганын кырынан боор чыкпайт. Эми боорду алып көрсөк деген, мына азыр электронный микроскопия дегендер бар. Мисалы биздин микроскоптон мындан кичинекей эле эт алып, биопсионный материал дейбиз. Анда ал кичинекей эле мындай кубик болуп көрүнөт. Ал эми электронный микроскопто ийне менен момундай салып алып, сайып, ошондон учтун учундай эле эт үзүп алып, электронный микроскопия деген бар. Мынакей андан деген момунтип айнекке коюп туруп чоңойтсок, көзгө көрүнбөгөн боордун клеткалары, мына өтө жакын кылып жакшынакай көрсөңүз, боордун клеткалары моорекиндей болуп чоңоет. Бул биздин ар бир орган клетка деген заттардан турат. Ар бир органдын клеткасы өзүнүн жумушун жасайт. Мына боордун клеткасы, ар бир клетка гилкилдек тканда турат. Муну межклеточный субстанция же холодистей болгон тканда турат. Мунун коюлугу ушундай. Бул боордун ар бир клеткасы өз ордунда ойнобой турат. Ошондо учтун учундай эле жерде 10.000 клетка чыгып атат. Ошондо биздин боорубуздун мына гилкилдеги менен кошо жанагындай клеткалардын баарын момундай оболочканы жаап турганын боор дейбиз. Эми ошунча боордун мына учтун учунда 10.000 клетка чыгып атат. Эми ошондо ар бир моорекей жерлерде миллиардтаган клеткалар гилкилдеги менен
моуреке боордун ичинде бир нече миллиарддаган клетка килкилдеги менен моуреке момундай оболочка менен жабылып турганын биз боор дейбиз. Эми ушундай таң калыштуу. Бул организмде кандай кылып жасаганына таң каласыз. Ошондо мына жерде бир нече миллиарддаган клеткалар бир секундта бирдей иштейт. Мына ошондо боордун мына ореке заводу, мына мындай карап турсак, мына боордун клеткасы ар бир клетка бирдей иштеп берет. Мына ореки жеринен өт чыгат, боо заводунан өт иштеп чыгат. Эми ар бир клеткадан өттү алып чыккан түтүк көзгө таптакыр көрүнбөйт. Бара булар бири-бирине биригип отуруп, андан кийин мына моурекени жакын кылып көргөзсөңөр болот. Мына башында көрүнбөйт, булар бири-бирине биригип отуруп көрүнө баштайт. Эми аягында мына моуреке мындай чоң баягы биздин келиндер быжы жасаганда малдыкынан мына моуле чоң көрүнгөн түтүктөрдү көрүп атасыздар. А боордун моурекинче ар бир жеринен көзгө көрүнбөгөн, анан көрүнгөндө боордун почти канча бир проценти ушул өт түтүктөрүнөн турат. Өт жыйнап келген түтүктөр деп айтат. Орусча айтканда собирающие протоки деп аталат. Эми мынау жерден мынау жерге чейин, мынау 12-чегиге чейин, мына мен бул жерде атайын сиздерге үйрөтүп алдым. Мына боордон моуреке өт түтүгүнө чейин момундай болгон ийпичке татынакай өт алып түшкөн түтүк деп аталат. Эми муну мындай карап көрсөк, мына өзүнчө татынакай кылып көргөзө турган болсок, мына моурекинче өт жыйнап келген түтүктү, өттү алып түшкөн түтүк, мына моурекинде болгон түтүк көрүңүздөрбү? Мына муну өт алып келген түтүк дейбиз дагы. Ошончо жыйылып келген өттү могу 12-чегинин уйку бези менен бириккен жеринен, уйку безден келаткан жанагы фермент деп атам, тамакты эритүүчү фестал, мезин, панкреатин деген сыяктуу заттар менен өт бул жерден ушул түтүк менен келип экөө биригет. Мына бул одинин тешигинин жанынан. Ошондо бир эле түтүктөн ашказандан канча тамак кетери менен өт 12-чегиге тамак 12-чеге өтөрү менен бияктан өт жана фермент бияка чачырайт. Мына бул жашыл өттөр, сары могу ферменттер. Эми бул жерден маятник сыяктуу момунтуп отуруп 12-чеге кадимкидей тамакты эриткенден кийин анан биздин тамагыбыз мына ореке эме жоон ичегибизге кетет. Мына могу жерден ары карай, могу жерден эриген тамак ичке ичеги кетет, кечиресиздер. Мына 12-чеги бүткөн жерден ары ичке ичеги деген орган моурекени улап кетет. Эми биздин адамдын ичке ичегисинин узундугу 6 метрге чейин жетет. Эми ушул ичегинин бетиндеги моурекинде мына адамдын ичегисин минтеп көрсөң баркытка окшош. Эми ушуну азыркы окумуштай сонун аппаратуралар чыкты. Эң кыйын наука, эң кыйын абалга жетти. Мына ашказандын бети мына моурекиндей быржык болсо, ичке ичегинин ворсинкалары мына момундай жыш жана узун жатат. Мына момундай узунураак, анан жыш жатат. Ошондо жаратылышка аябай таң каласың. Узундугу 6 метр болсо, бирок 1 сантиметринен 5 сантиметрге чейин мына ореке моунун ичинде артерия, вена жана лимфа деген заттар, тамырлар жоон ичегидеги эрип келген кантты, майды, белокторду, керектүү заттарды соруп алып турат. Ошондо таң каласың жаратылышка. Узундугу 6 метр болсо, 1 сантиметрине 5 сантиметр болуп керектүү заттарды соруп алган аппаратты жайгаштырса, ошондо ол жерден келген тамактагы белогу, майы, минерал заттар, эң керектүү заттардын баары сорулуп боорго кетет. Эми боордун клеткасын мен айттым, мына бир эле учтун учундай затта мына боордун ичинде мына моурекиндей болгон клеткалардан турат дедик. Чоңойтуп момундай электрондуу микроскопту карасаңар, эми мен силерге түшүнүктүү болсун үчүн окшоштуруп айтып көрөйүн. Мына могу өт чыгарды, а эми мына заводко май келет. Эми мына ошондо миллиард клетка бир секундта ошончо ар бирине келген жана кан тамырлар алып келген майды 1-2 секунд, 3 мүнөттөргө жеткирбей мына бул майды тоңгон майга холестерин деп аталат. Суу май, лецитин же суюк май же болбосо липиды деп аталат.
Бул эң көп названиялары бар медицинада. Суюк майга жана тоңгон майга бөлөт. Эми суюк майга айда кетет. Ошончо миллиарддаган клеткалар чыгарып берген суу май биздин кан тамырлар, мына ар бир кан тамыр капилляр деп коет, кыл тамырдан башталат. Андан ары бири-бирине биригип отуруп, анан чоң кан тамырларга айланат. Эгерде адамдын мына бир источник деп коет, мен айтпадымбы, билимдин булактары деген ар бир мындай научный китептер бар. Ошолордон окуп көрсөңүз, могу адамдын кан тамырын бир окумушту бири-бирине улаштырып көргөндө, ойлоп көрүңүзчү, мына жерде эле канча миллиондогон кыл тамырлар, андан кийин чоң тамырлар, анан бүткүл дүйнөдөгү, бүткүл денедеги кан тамырлардын узундугун бир окумушту момундай деп окшоштуруп айткан. Бир адамдын кан тамыры жер шарын 2 жолу айланышкандай узундукта турат деген. Эми ошончо кан тамырлардын баары биздин боорубуз момунча миллиарддаган клетка ошол майды, заводу майды суюк майга, липидке жана холестеринге бөлдү. Холестерин запаста турат. Майлы токтогон жерлерде запаста турат. Ал эми суюк май деген ошонун баардыгын тең майлаштырып, моурекинде эч качан моуреке кан, адамдын каны шелочной, жанагы жибектей болгон момундай эме жакшынакай эмеге май каныбыз биздики шелочной. Ал деген момундай кадимкидей жибектей болуп, демеле шуулдап агып турат. Мына ошол кан тамырдагы эч бир нерсе моуреке кан тамырынын бетине жабышпайт экен. Эми акыркы билимден тапкан источниктерди окусаңыз, мына ореке боорубузда биз болсок, биз кандай отуруп калып атабыз. Советтер Союзунун убагында мына ореке жерден келген, оңча жыйылып келген өт алып түшкөн түтүк, мынакей азыр, мынакей, мына могу жактан өт алып келди. Могу жерден фермент деген фистал мезим кошулду. Ушул Одинин тешиги бекилип калбасын деп, биз Советтер Союзунда балдар кандай отурду, партада отурчу. Могу жердеги тактай билим дагысын кармап калчу. Партаны ачып туруп, кайра жапканда эмчектин үрпүндө болгон партаны таап, балдарды отургуздубуз да, колдорун момундай койчубуз. 1-класстан 10-класска чейин балдар мына моуреке Одинин тешиги бекилбей, өт түтүгүнөн өттөр жанагы эч бир кармалбай бияка чачып, могу жерден тамак бияка кетип, 12-чегидеги уйкубуздеги ферменттер эритип, татынакай иштеп тургандыктан, ал кезде ички ичеги жана жуун ичегинде эч кандай момундай эме законунун бузулушу болгон эмес. Азыр болсо балдарыбыз детсадтан кандай отуруп атышат. Мына балдарыбыз момунтип отуруп атышат. Одинин тешиги бекилип калып атат. Азыр кээ бир бүлө мен деген детсадтарга барганда мындай байкап көрсөм, ошол жерде дагы билимдүү адамдар бар. Мына ар бир баланын моуреки тамак ичип аткан столу, жазып аткан столу, могу эмчектин үпүндө болгон группа менен чоңойто отуруп ушундай жерлерде отурушат. Ал эми кээ бир жерлерде болсо балдарыбыз көбүнчө үйдө, мына балдарыбыз момунтуп отуруп атышат дагы. Одинин тешиги бала кезинен, кичинекей кезинен могу жер бекип калып, өт болсо улам бояка канча тамак кетип атса, рефлекс деп коет, бул бояка мындай түшүнүк мындай сигнал берип турат. Ошончо өттү бояка жибере берет дагы, бул жерде токтоп калат. Ошентип отуруп швеялар, бул үнгөчө мына ушундан пайдаланып, ушуну угушуңуздар керек. Көпчүлүгү отуруп иштейбиз. Швеялар 6-7 саат бою момунтип отурат, бухгалтерлар отурасыздар. Мына ошол убакта өт боюнча чогулуп келген өт, могу өт түтүгүндө кебер болуп жабышып, баягы токтой берип отуруп, мынакей моуреке эмеде эмне болуп атат. Мына ошентип отуруп, мына ореке ипичке жерден ыраң өтүп отуруп, мына мындай ипичке өт түтүктөрү, мына моурекинде болгон тимеле ийипкей, мынчалык тимеле кармасаңыз жугумчушак мындан ичкерээк болот. Мына алып келген өт түтүгү биздики эмне болуп атат? Бул жерге жабылганда өт кристалдары жабыша берип, ичкерип, жана саморго налет жабышкандай элестете бериңиз. Мына бул жерден ипичке түтүктөн өт кетип атат. Мына ошентип отуруп, мына ореке биздин өт түтүктөрү эмне болуп атат? Калыңданып кетип атат. Мына биз конференцияларга барып атабыз. Мына эндокринолог, гастроэнтеролог, терапевт высшей категория деген нандары бар, специалисттер бар. Мына алар деген биз конференцияларга, чет өлкөлөргө тияка бияка барып жүрөбүз. Мына ошондо тиги
Анталия деген жерден, жанагы Крымда, Ялта деген жерлерден ушул конференцияларга барып, алам кайсы жерлерде болсо конференцияларга барып атканда, мына бизде окумуштуулар эмне деп атап атат. Эгерде терапевттерди силер деген 10 жыл, 9 жыл институтта окуп жүргөнүңүздө көбүнчө теорияны окудуңар. Ал эми жумушка келгениңерде ошол жердеги мурдатан бери иштеп жүргөн коллегаңар эмнени үйрөтсө, аны үйрөтүңөр. Практика ошо менен ошол жаттап алган, мындай бул мындай деп ишенип, эметип алган. А бирок ошол дарыларды мына 36 сааттын ичинде 30 кишини леченияларды жазып, антип минтип уже кетип калатышат. Азыркы современный наукада могул проект, мен сиздерге айтып аткан проекттин аты билимдүү пациентканы, билимдүү врачы пациенттин билимдүү кылып алганда гана өкөлүп отуруп, ушул ооз көңдөйүнөн тетиги өт боорекелердин баарын аралап отуруп, ичке жоон, боор ичеги, боор тетиги уйку без, көтөн чучукка чейин бул физика менен химия деп атат. Эгерде сиздер дейт, ошол жаттап алган немелериңерди менен иштеп жүрсөңөр, анда силердин жүрөгүңүздөр оорубайт. Ошон үчүн акыркы конференцияда айтты: урматтуу терапевттер, сиздер үйүңөргө барганда операция катышкыла деди. Мына ошондо силердин жүрөгүңөрдө сезим пайда болот, көзүңөр менен көргөндөн кийин. Мына ошондо мен Бишкектен өт түтүктөрүн алып аткан жерлерге барып туруп, хирургдарга мына эметип сүйлөшө келгенде, алар айтып атат: жалаң эле терапевттердин ошибкаларын биз операция жасап жүрөбүз. Мына биринчи жолу ушул терапевт келип көрөм деп атат, пожалуйста көрүңүз деди. Мына ошондо мына эки жердеги өттөгү ташты алып атканда мен моуну карап турдум. Ошондо эмнени көрдүм? Мен көргөн көзүмө ишенген жокмун. Мына эки жер бекий берип, мына өт түтүгү калыңданып калып, эми момундай болгон килкилдек, тим эле кандай жака ийилсе момтип турган неме, мындай ичкерек түтүктөр кандай болуп калганын көрдүм. Мына эки түтүк, мына сиздерге мындай түшүнүктүү болсун үчүн мен мындай сравнить этип көргөзүп коеюн. Мына моурекиндей түтүк мындай калың болуп, анан катымык болуп турганын көрүп атабыз. Мына ошондо мен УЗИни бүткөм. Мисалы, чет өлкөдө терапевт болуш үчүн ал УЗИни бүтүш керек. Эми мен дагы мына бир канча жыл мурда УЗИни бүткөмүн. Ошол жерде бир хирург да айтып калды, бул эже менен УЗИни чогуу окудук эле деп. Анда хирург айтты: мына эжеке, сиз УЗИни бүткөнүңүз, УЗИ бул моорекелерди жазганда сиз пациентке эмне деп жазып жүрдүңүз эле деди. Мына моорекиндей болгон өт түтүгү момун ачканда өттө таш болду, а эми мына эки түтүктү моорекинде карасам, мына моорекиндей болгон түтүк баягы сиздер момунтип отуруп боореки жерге бекип калып, калыңданып кетип, өт араң өтүп аткан түтүк момундай калыңдана берген сайын резко момундай турганыңарда бул момтуп калып атат алдындар. Мына бул көрдүңөрбү? Мен ошондо канчалык операцияларга кирсем дагы, мен же болбосо УЗИни жазып атканда дагы мен момуну айтчумун: өт түтүгүңүздөр калыңданып кеткен. Моуреки жердеги ойдинин тешиги момтуп отурганыңарда 12 чеги бүктөлүп калып, өт бул жерге тура берип калыңданып кеткен өт түтүгү резко кыймылдаганыңыздарда мына момундай болуп буралып калган деп жазып берип атат УЗИстер сиздерге. Бул буралган сайын бул эмне болуп атат? Кыскарып атат да. Ошондо бул жабышкан жеринен 12 чегини өйдө тартып кетип атат. Ошентип отуруп баардыгыңыздарда мен азыр канча кишини момундай кол менен да басып, момундай көргөнүмдө, мына ашказан бүткөн жерде 12 илчегини мындай бөлтөгү бар, мындай жумурдун тагы бар адамда. Мына ошол кичине эмерээк болот, мындай луковица дейт, пияз сымал мындай томолоораак болуп, анан 12 илче кетет. Эми мен ар бир күндө канча киши көрсөм дагы азыркы эмелерден мына өт түтүгү момтип жыйрылып кыскарып өйдө карай тарткандыктан, могу луковица деп берсе кишечник биякта жаткан, бул моуреки эле боордун эле могу жерине келип калган. Эми муну бассаң биякка кирип атат, ашказанда бассаң биякка кирип атат. А бул жерден келген өт жана ферменттер, бул жерден эрип келген 3 кислота менен эриген тамак ичеге кетиш керек эле да.
А көбүнчө биздики кайда кетип атат? Ашказанга куюлуп калып атат. Мына ошентип отуруп өт дагы, фермент дагы, бул жерде ВИЧ кислота менен бириккенде биздин момундай болгон татынакай ашказандын нервтери күйүп кетип атат, сезгичтиги жоголуп калып атат, ооруганын да билбейт, эми тойгонун да билбейт. Ошентип отуруп канча болсо ошо чогула берип, азыр болсо жылдан жылга жакшы, Кудайга шүгүр, молчулук, токчулук заман, эми баягы таттуу тамак тиги бу деп эле баягы ашказанды чоюп жей берип, тамак иче берип, мына ашказан чоюлуп, көпчүлүк адамдардыкы 1 килограммга чейин араң чоюла турган ашказан, 1 килограмм 200 грамм, 1 килограмм 300 грамм, эми кээ бир адамдардыкы 1 килограмм 1,5 килограммга чейин чоюлуп кеткен ашказандарды көрүп аттык тияк конференциялардан. Эми мындай ашказан толтурганда, коюу тамак турган убакта машина селкилдегенде муну аркасындагы уйку безде басып кое берген сайын губка сыяктуу одинин тешигинен 12-илчегидеги өт жана кислоталар уйку безди аралап кетип атат. Мына ошентип уйку бездин экинчи дагы орусо механический мореки уулардын кетип калышынан дагы ооруп атат. Анын үстүнө момундай ашказан момунте берип, уйку без деген качан айга албай атат булагы, улам воспаление болуп отуруп, мына компьютерный томографиядан мына эми аяктан компьютерный томографияны дагы көргөзүп атты бизге. Мына